Азыр өзүнчө эле мен үйрөтөм, мен окутам дегендер аябай көбөйдү. Баарыңар эле өзүнчө кыйынсыңар, тажаттыңар ажы үйрөтүп дегендерге жооп. Бир убакта мен өз бизнесимди, өз карьерамды, нолдон бизнес баштаганымда бир убакта кандай гана акча түшпөсүн, акыркы акчама болсо дагы мүмкүн болушунча көбүрөөк бизнес, финансы, акча табуу, маркетинг, менеджмент, психология темаларында, лидерлик темаларында мен кандай гана акча түшпөсүн, мен акыркы акчама болсо да китептерди алып окуганга аракет кылчумун. Кайсы жактан кимден кайсы ийгиликтүү, кайсыл жетишкен адам кандайдыр бир сабак өтсө, мен ошол сабакка жетип барганга аракет кылчумун. Мүмкүн болушунча акчама көйнөк алып албай, же бир нерсе алып албай, шым алып албай, ошонун ордуна же ойноп жок кылбастан мен ошол өзүмдүн билимиме тынбай акча киргизчүмүн. Керек болсо кээ бир сабактарга, тренингтерге башка мамлекет, башка шаарларга барып да катышып келчүмүн. Натыйжасында бир нече жылдар өтүп, азыркы учурда ошол билимдерди практикада колдоно отуруп, көптөгөн бизнестерди жасап көрүп, ошол бизнестерди чоңойтуп отуруп, акыр аягы мен миллионер болдум. Ал эми ошол убакта шылдыңдап, кийин да шылдыңдап, үстүмөн күлүп, койчу өзүңөрчө эле кыйынсыңар, баарыңар эле кыйынсыңар, керек болсо ошол сабагыңды мен үйрөтүп коем дегендер, ошол сыяктуу тааныштарым. Сен китеп менен жашайсың, сен китептеги башка, практика башка дегендердин көпчүлүк арасында мен азыркы учурда көрүп отурам, мурунку эле жашоодо жүрүшөт. Андыктан сиз ошол сөздөрдү уксаңыз, көңүл бурбаңыз. Биринчиден, жана ошентип шылдыңдагандарга айтып кетчү нерсе, же сиз кээде ой жүгүртүүдө мен баарын билем, мен кыйынмын, мен акылдуумун деп ошол азыркы жашооңуз менен өтүп кетесиз. Же болбосо мен кайсыр ийгиликтүүдөн бир нерсени үйрөнүп калсам, кайсы жетишкен адамдан мен бир нерсе үйрөнүп калсам деп отуруп, өз турмушуңузду жакшы жакка өзгөртүп алсаңыз болот. Ооба, азыркы заманда үйрөтөм дегендер аябай көп. Арасында шарлатандар көп. Арасында чындап китепти окуп алып сизге айтып берип аткандар көп. Бирок арасында чындап практикада колдонуп, өзү өсүп аткан ишкерлер, өзү өсүп аткан өзүнүн тармагында ийгиликтүүлөр көп. Ошолорду тандап алып, ошолордон үйрөнсөңүз, сизди дагы ушундай ийгиликтер күтүп турат деген ойду айтмакчымын. Эгерде сизге ушул сыяктуу видеолор жакчы болсо, лайк басыңыз жана сиздин бул боюнча оюңуз кандай, пикириңизди жазыңыз.